Саламатсыңарбы? Менин сүйүктүү балдарым. Адеп сабагын баштайбыз. Балдар, маанайыңар кандай? Дагы да маанайыбызды көтөрүп калалы. Кичинеке данекти ким дүйнөгө жаратты? Бак. Бак кулагы силкинип ким туш-тушка таратты? Жел. Ал данекти агыз. Азаматсыңар. Бүгүнкү адеп сабагынан өтө турган темабыз жаратылышка саякат. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты билим берүүчүлүк, жаратылыш боюнча жалпы түшүнүк алышат, өнүктүрүүчүлүк, жаратылыш кубулуштарын, жандуу жана жансыз жаратылыш түшүнүгү өнүгөт, тарбия берүүчүлүк, жаратылышты сүйүүгө жана ага этияттык менен мамиле кылууга үйрөнүшөт. Айланага көз чаптырып көргүлөчү. Ооба, сен күндү, асманды, булутту, жерди, өсүмдүктөрдү, жаныбарларды көрөсүң. Мына ушулардын баары жаратылыш. Күн, асман, булут, таштар, суу, жаан, кар — булар жансыз жаратылыш. Өсүмдүктөр, жаныбарлар, адам — булар жандуу жаратылыш. Канаттуулар да, айбандар да, кескелдиктер да, жыландар да, таш бакалар да, балыктар да, курт-кумурскалар да, курттар да жаныбарлар экенин эсиңден чыгарба. Жаратылыш бул биздин айланабыздын өтө таң каларлык нерселер. Ар бир кадам сайын сен ошол таң каларлык нерселердин сырын ача аласың. Алгачкы сапарыңды жылдын ар кайсы мезгилиндеги жаратылыштын жашоо тиричилигине байкоо жүргүзүүдөн баштайсың. Алдыңда сенин кызыктуу жана көңүлдүү жолугушуулар күтүп турат. Жаратылыш биздин эң жакын досубуз. Ал биздин жашоо тиричилигибизге керектүү көп нерселерди берет. Ошол себептен адамдар жаратылышты коргошот, анын байлыктарын арттыруу максатында көп эмгектенишет. Балдар, дептериңерге суроолорду жазып, жазуу түрүндө жооп беребиз. Жансыз жаратылыштар жөнүндө эмнени айта аласыңар? Эмне үчүн жаратылышты жан досум дейбиз? Абанын булганышынын себеби эмнеде? Абаны таза сактоонун кандай жолдору бар? Балдар, 88 жана 89 беттеги жаныңа күч келгенге жардамдаш деген текстти көркөм окуп, суроолорго жазуу түрүндө жооп бергиле. Чарчадыңарбы? Келгиле балдар, анда табышмак табабыз. Жайында ысыкты сүйөт, кышында суукту сезбейт, кийгени жашыл жибек, жайгышы түк чечпейт. Бул эмне? Туп-туура, азаматсыңар балдар. Бул арча. Келгиле балдар, жаратылышты сактайлы деген ырды көркөм чогуу окуйбуз. Арчалуу жашыл улуу төрдү, көздөй тонук ысык көлдү сактап калсак ыйык тутуп болбойт беле өтө жөндү. Аябадык арча талды, аябадык жандыктарды, булгадык комөл булакты, сууга таштап калдыктарды. Соолуп барат көлүбүз да, такыр болду чөлүбүз да, булганабыз минте берсек калдыктарга өзүбүз да. Балдар, жогоруда ырда айтылгандай, жаратылышка таштандылар таштабай, жаратылышка аяр мамиле жасайлы. Жана ошондой эле адептүү жана ыймандуу балдардан угула. Келгиле балдар, бүгүнкү сабагыбызды бабалардын сөзү менен жыйынтыктайбыз. Жер байлыгы, эл байлыгы. Байлык жерден чыгат, баатыр элден чыгат. Темирди кенден изде, бакытты жерден изде. Балдар, саламатта калгыла, эмки сабакка чейин көрүшкөнчө.